Барыңыздар, ниет кылыңыздар, Алла кабыл кылсын. Кичине суроолор бар экен, анан кийин иншалла чогуу намаз окуйдук, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bir sorum бар эле, достор менен гап жеп, bir бала бузукулук кылып, балдарды бөлдү, чагымчылык кылды. Ошого кандай жооп бересиз? Балдарга ичинен бузукулук кылат. Туугандар мындай. Ошол балага ичирип бузукулук кылат. Мындай кылыңыздар. Ошол балага bir жаназа болсо кошо алып барыңыз. Кабыр казганда чогуу алып барыңыз. Инвалидтердин үйүнө алып барып, bir чайпай, нампаны таштап келиңиздер. Чогуу барыңыздар. Жумага чогуу алып келиңиз. Жакшы чай берип, белек бериңиз. Ыйлап дуа кылыңыз. Бирок бунун айыбын жамаат досторуңардын арасында геп-шеп кылып не деп атасыңар? Геп-беп не дейт? Геп-жеп дейби? Вот ошондойду айтпаңыздар дагы. Жекеме жеке ушуну кылыңыз. Кудай кааласа иншалла жакшы үмүттө болуңуз, жакшы болуп кетет иншалла, мелиби? Балам ооруп 2 жума комада жатты. Азыр кичине жакшы, Аллага шүгүр, бирок баспай атат, дуа кылып коюңузчу. Аллахым шифа берсин. Аллахумма шфи шифаан камилан ажилан мустамирран. Туруктуу, толук шифа берсин, тез сакайып кетсин. Бул өттү кичине жазып калып окуй албайм. Так, пайгамбар саллаллаху устаз, гыйбат, ушак, тохмат, жала жабуу кылган болсок, ал адамды билбей же эстей албаса калсак кандай кылабыз? Биринчиден Аллада тооба кылыңыз. Туугандар, бул эптеп бул баары бир кандай эстей албай сиз бирөөнү гыйбат кылган болсоңуз, эстей албасаңыз го мейли. Мектепте ушундай билбей калыпмын дегенде, аны жакын караларда бар, эсиңизде бар да, кимди ушактагансыз, кимге тохмат кылгансыз, кечирим сураңыз тууган. Бул маселе өтө назик, айтып бердим кенен эле. Шаарына, ассаламу алейкум, дамла тактак, кош келиңиз Жалал Абад шаарына. Мен документтеримди жоготуп алдым эле. Паспорт, право, водительское удостоверение, эль-карт, да бир нерсе карта, жамааттан дуа кылып коюңуздарчы суранам. Алхамдулилlah. Ушунусуна дагы сабыр кылыңыз, шүгүр кылыңыз. Иманды жоготподуңуз, Кудайга шүгүр. Алхамдулилlah, иншалла бул табылат. Бирок ар бирибиз момун адам өзүнүн мал мүлкүнө бекем болуш керек туугандар. Өзүнүн мал мүлкүн сактай албаган иманын кантип сактайт деп да айткан алымдарыбыз бар. Ошон үчүн иншалла айтат Алла таалам инна лиллахи ва инна илайхи раджиунду сиз 11 жолу айтып жүрүңүз ар бир намаздан кийин. Иншалла Кудай кааласа табасыз буюрса. Кыжалат болбоңуз көп. Хажат намаз окуңуз. Кыямат күндү имандуулар көрбөйт дейт. Ошол чынбы дейт. Туура. Кыямат күн өзү имансыздардын башына түшө турган күн. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла тaqуму саа хатта юқал фил ард Алла Алла". Жер бетинде Алла деп айткан киши болсо кыямат кайым болбойт деген. Ошо акыркы Алла, акыркы ла илаха иллалла деген дүйнөдөн өткөндө анан кыямат болот. Анан кыямат болот. Себеп дегенде адамдын баягы жаны чыкканда адам жараксыз болуп калгандай эле, бул ааламдын жаны ла илаха иллалла. Бул ааламдан ла илаха иллалла чыктыбы? Болду. Эми мынау асман жарылып, күн нурсуз болуп, жылдыздар талкаланып, океандар өрттөнүп, тоолор калкып, ошондо кыямат болот. Туура эле бул. Экинчи суроосу бар эле. Мына. Ишкердик бизнес кылуу тууралуу кандай карайсыз? Жакшы, адал бизнес болсо кыла бериңиздер. Адал бизнес. Сөзсүз ушу бизнесиңизди аалымдардан бир өткөрүп алыңыз. Мен ушундай бизнес кылып атам, ушундай кылсам боло береби депчи. Макулбу? Өзгөчө азыркы жаңы түрлүү бизнестер көбөйүп кетти да. Көбүнчө сотовый маркетинг, баракет, салакет, анан дагы мына нерсе криптовалюта дегендер. Ошон үчүн сөзсүз кандай сода кылсаңыз дагы аалымдардан бир сурап алыңыз. Шариятка ылайыктуу же ылайыксызбы деп. Так, калан тууралуу айтып коюңузчу. Көптөр билбей атат. Канамада баягы сооруп чеккен немеби? Бул ден соолукка зыян барбы жокпу? Мен бул билбейм, мен буну кандай экенинчи. Ден соолукка зыян болсо эле болду, болбойт туугандар. Ден соолукту сактоо шариаттын милдети. Ошо мисалы сигаретти тоштоп берем, ден соолукка зыян. Никотин дегени бар. Наша, наркотик ден соолукка зыян. Мына кальян не бар экен, буну билбейм, зыян болсо болбойт сөзсүз. Көбүнчө, ассаламу алейкум дамла. Имамчылыкка бизде көбүнчө тажвиди жок адам өтүп калат.
ошол убакта кандай шарияттын өкүмү тажвидти болгон болсо, тажвидтүү адам болсо, туугандар, тажвидтүү адамды өткөргүлө. Кур'ан-ы Каримди тажвид менен окушулук бул фарз айн. Бул жөнөкөй нерсе эмес, туугандар. Ошон үчүн жөн эле эптеп эле имамчылык бул мен кызыккан эле иш эмес да, кызыккан амал эмес да бул. Бирок кокустан эгерде имамыңыздар кичине аксакал болуп өтүп атса, ал менен жаңжалдашпаңыз. Акырын түшүндүрүңүз. Ошого альхамдулилlah десек, акырын эме кылып үйрөтүңүз. Мына жерден оңдоңуз. Бирок элдин көзүнчө эмес да. Жалгыз каласыз го. Ошондо чай берип, көк чайдан куюп берип, акырын айтыңыз. Так, карызым көп, ишим жүрүшпөй жатат. Дуа кылып коюңуз, ишим жүрүшүп кетсин. Аллахым ишиңизге жардам берсин. Бир дуа бар, ошону жаттаңыз. Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак. Ухуд тоодой карызыңыз болсо да, иншалла Аллах куткарат ушу дуанын берекесине. Албетте исрап кылбаңыз, дуага бекем ишениңиз. Иншалла адалдан акырын аракет кыла бериң. Кудайым Аллахым өзү жардам берет иншалла. Менин 84кө чыккан энем бар. Ошол кантты аттуу энеме бир дуа кылыңыз. Эмне деген кантты деген? Ошол кантты. Аты кантты. Аттуу энеме бир дуа кылыңыз. Азыр катуу ооруп жатат. Аллахым шифа берсин, иманы саламатта кылсын, ден соолугун жакшы кылсын энеңизге. Амин. Кызыбыз экинчи этаждан түшүп кетти. Инна лилlah. Азыркы учурда больницада жамааттан дуа кылып коюңуздарчы. Аллахым ден соолугун жакшы кылсын. Алла таалам иншалла көңүлүн ачык кылсын, тез туруктуу шифа берсин. Рахмат. Туугандар, бала чаканы жакшынакай карайлы. Туугандар, жакшынакай көңүл бурайлы. Алар ушу газ пазга, отун потунга жакындабасын. Ушундай этаждардан этиятап эшик-бешиктерди жаап, кичине акча кетсе да жакшынакай карайлы. Бул Алланын неаматы, суупуулардан этияттанайлы. Калган Аллага тобокел, Үйлөнөйүн деп жатам, дуа берип коюңуз. Алла таалам салиха насип кылсын сизге. Алла таалам салиха насип кылсын. Муса пайгамбардын дуасы бар Кур'ан-ы Каримде. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир деген. Ушу дуаны жаттаңыз, Макулбу? Давай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул дагы жакшы да, жашоосунда үйлөнө турган, үйлөнгөндөр күлүп атпайбы буякта? Бул дагы алхамдулилlah динибиз фанкиху ма табалакум минан ниса. Алла Кур'анда буйрук берген, бул Алланын буйругу, үйлөнүү, ак нике менен өзгөргө жаккан аял затка баш кошкула деп. Пайгамбарыбыз айтпады беле? Нике жөнөкөй нерсе эмес, Кудай кааласа бир убакыт келет, жакшы бир жаштарга атайы бир тема менен келебиз. Үйлөнүү, үй бүлө институтун кандай бекемдөө боюнча,